Алмаз Шадаев 12 айда 7 ыр жазылып 5 клип тартылыптыр. Ырчы Алмаз Шадаев 2020 жылы чыгарган ырлары жана клиптери тууралуу маалымат берди. 2020 жылы жазылган ыр клиптери ушулар экен. 12 айда 7 ыр жазылып 5 клип тартылыптыр. YouTube каналым дагы жыл айланбай 100 миң дагы бары миллионго. Уф болду, мактанбайм деп жаңылыктарын айтты ырчы. Эскерте кетсек, Алмаз Шадаев 1990 жылы 11 сентябрда Наран областынын Атбашы районуна караштуу Кара Суу айылында туулган. Фаридам күлүп койчу айдай, карындаш деген ырлары менен элге таанылган. Булак заман кейжи. Айзада Жамгырчиева жүрөктөр согуп турганда барына шүгүр. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева адамдарды кечиримдүүлүккө чакырды. Бул тууралуу алып баруучу өзүнүн социалдык баракчасына жазып, видео бөлүштү. Кечиримдүүлүк эң мыкты сапат. Бул окуя мени аябай канааттандырды. Орус тилинде уккам алгачкы жолу. Кимде ким мени кокусунан тарынкан болсо же мен тарынкан болсом, кечирдим жана кечиримдүүлүккө чакырам. Жүрөктөр согуп турганда барына шүгүр деп жазды алып баруучу. Булак заман кейжи. Асель Кадырбекова көзүм начарлап жатат, Туркияга барып дарыланып келсекпи деп жатабыз. Ырчы Асель Кадырбекова авариядан кийин көзүнүн көрүүсү начарлап мыкты дарыгер издеп жатканын айтты. Бул тууралуу ырчы кыздын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Менин көзүм аварияга чейин 100% жакшы болчу. Анан кырсыктан кийин эле жакшы көрбөй калдым. Окулисттер көзүмдү жакшы дейт, балким башыман катуу сокку алгандан улам окшойт. Жакшы невропатолог дарыгер издеп жатам. Мени очки тагынба деди, бирок көз айнексиз жакшы көрбөй жатам, деди ырчы кыз. Ар бир 5-6 айдан бирден ден соолугумду текшертип турушум керек. Жаңы жылдан кийин Түркияга дарыланууга барып келели деп жатабыз. Ал жакта жакшы дарыгерлер бар деп жатышат, деп кошумчалады Кадырбекова. Булак Барометр кейжи.